Ақтала районунун борбору Байетов айылынын тургуну Талайбек Карыбековдун үчүндө жер болбогондуктан өзүмдүк чаккан бакчасына картошка, сабиз, капуста сыяктуу жашчыларды айдайт. Демек аларды суудан өксүк кылбай өстүрүү негизги милдет. Ал эми анын кичи мекенинде жалпысынан 101 гектарды ээлеген өзүмдүк бакчалар бар экендигин көңүлгө түйсөк, жергиликтүүлөр үчүн сугат орчундуу маселелердин бири. Андан калса, быйыл алардын ным менен камсыздаган Келтечап ысырында тазалоо жумуштары жүргөндүктөн тартыштык таасым байкалды. Бирок ага кейип кепчүнүн кажети жок дешет элеттиктер. Эми быйыл тазаланып атат, буюрса аз калды. Тазаланып бүтсө, эмдиги жылдан буюрса жакшы суу берилип, Ақтала район муктаждыктар чечилип, ошо жашылдандырууга жакшы пайдасы болот деп ишенип турабыз. Чынында эле учурда тазалоо жумуштары аяктап калган Келтечап БСР буга чейин 160 000 куб метр суу батырып келсе, эми ага дагы 20 000 кошумчаланмакчы. Мындай көрүнүштө Байетовдардын сугат суларына муктаждыктары толугу менен чечилет. Калкты карк кылуу максатындагы бул далалаттар алгач 2,5 миллион сом делинсе, тилекке каршы баалардын асман чапчысынан бүгүнкү жалпы сумасы 3 миллион 600 миңди түздү. Эгер мындагы жумуштарды Ақтала райондук суу чарба башкармасыналар өздөрү жүргүзүп жатса, Акчи, Жаңы Тилек жана Кара Бүргөн айылдарын сугат сулары менен камсыздоодо өзгөчө роль таандык Жаңы Чегиртке каналын оңдоп түзөөгө эл кол кабыш кылышууда. Жалпы узундугу 12 чакырымга созулган ушул объекттеги иштер үчүн аларга Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк программасы караган 15 тонна un жана 1,5 миң литр өсүмдүк майы эмгек акы катары төлөнүүдө. Мындан сырткары Алабуга насос станциясында жаңы агрегат алдык. Буга чейин эскирип суу аз чыгып калган. МК2 каналында бетондоо жумуштары болду. Андан да сырткары Нарын-Актал каналында 2,5 километр канал тазаланды. Башкы сооружениясы толук бүттү. Селден коргоочу сооружениялар, жаңы сооружениялар курулду. Ақталадагы аракеттер Нарын облусунун дарбазасы Кочкор районунда да байкалат. Айрыкча пайдаланууга берилген 1934 жылдан бери бирде жолу капиталдык ремонттон өтпөгөн Кеңеш каналынын кайрадан жаңыртылышы Семизбел, Кочкор жана Аккай айылдарындагы 2665 гектар жерди сугарууну алда канча жакшыртты. Көпчүлүктүн көңүлүндө бул жумуштарды бүткөрүүгө аталган өрөөндүн ирригация объектилеринин өндүрүмдүүлүгүн арттыруу үчүн чегерилген 20 миллион сомдун 350 миңи сарпталды. Негизи бул жолу Теңиртөө жергесинде ушул кезге дейин кендирди кесип келген кем каштардын 3төн 2си толукталды десек аша чапкандык эмес. Шумгалар негизи быйыл өзгөчө көп жумуштар кылган бул механикалык тазалоо, каналдарды механикалык тазалоо өткөрүлдү. Вообще айта келгенде 50 километрден ашык жерди канал тазалап бүтүштү. Ат башырында Ташыра, Чырыкта, Латок жана Кешка каналдарын барын кайрадан бетондоо жумуштары жүрүп атат. Ошол эле учурда каражаттардын кабылеттен бөлүнүшү менен азырынча телегейибиздин тегиз эместигин ачык эле айталы. Бирок айыл чарбасынын ири тармагында чоң кадамдын жасалганы жакшы жышаана. Андыктан көчтүн бара-бара түзөөлөрүн бөркүздөй көрөлү. Быйыл ирригация системасынын оңдоого ири суммадагы каражаттын бөлүнгөнү чындыгында жогорудагы алыктуу иштердин жасалышынан мыкты өбөлгө болду. Бирок ошол учурда айрыкча алыскы өрөөндөрдөгү суу чарба башкармаларынын колдонуусундагы техникалардын эскилиги эч ак жеткендигин дагы жашырып кереги жок. Эске салсак, бул аймактагыларга акыркы жолу жаңы техника мындан туура 10 жыл мурун келген. Бөлөкбай Шеримбек, Нурсултан Болотбеков, Нурбек Рахманов, ЛТР, Ақтала району.